Туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүү зарыл, бирок чет элдиктерден түшкөн каражаттан да өлкөнүн коопсуздугу маанилүү. Бул багытта Ош облустук чек ара башкармалыгы жыйналыш өткөрдү. Тегерек столго туристтик компаниялардын, транспорттук уюмдун жетекчилери, мамлекеттик кызмат адамдары катышты. Өткөн жылы Ош облусуна чек арадан өткөн жарандардын саны 1 миллион 300 миңден ашкан. Бул жылы да саякатка келген коноктордун саны жогорулашы күтүлүүдө. Ош облустук чек ара башкармалыгынын башчысы Илгиз Талипов мамлекеттик чек ара аркылуу өткөн жарандарга транспорт каражаттарына жана жүктөрү, жеке буюмдары тыкыр көзөмөлгө алынарын билдирди. Биздин максат бүгүнкү күндө ушул областта туристтик сезонду жакшы өткөзүү. Алдыда турган ушул туристтик сезонду туристтердин келишине, ушул биздин мамлекетке келип кирип чыгышына ушул өбөлгө түзүү, шарттарды түзүү, ошондой эле көйгөйлүү маселелерди чечүү. Ошол болуп биз бүгүн ушул инициатор болуп ушул эмени тегерек столду уюштуруп отурабыз. Ортодо өзүңүздөр азыр байкап көрүп аткандай ушул бүт маселелер каралып атат.